Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Кандайсыздар, мекендештер, такси туугандар, коллегалар Москвада. Азыр YouTube'дан бир нерсе көрүп калдым да. Анан колдон келишинче эскерте берейин деп атам. YouTube'дан мынтип атат: биздин кыргыз мекендештер таксиде иштейт. Пробкада калып кетип, кеч калып баргандан кийин жетип туруп башка жакка барып заверштейт дейт. Мын таксилер жакшы билет. Подробно айтпай эле коеюн. Анан башка жакка барып 2-3 километр нары заверштесе, по таксометр эсептейт экен дагы көбүрөөк акча түшөт экен. Неге десе, биз дейт Яндекс бизди алдап атпайбы, точно время көрсөтпөй, биз деле ушинтип Яндекс төлөп берет деп ушундай нерселерди айтып атып берди. Анан кара, бул точно арам. Жигиттер ушул кылганыңар туура эмес. Неге биз ушундай болуп калдык билбейм. Кылгылыкты кылып алып тургандан кийин бирөөгө төңкөп коюшту өтө устасы болуп кеттик да. Коланы өкүртө ичет да, анан еврейлер жаман, еврейлер паланда, еврейлер түкүндөй дей берет. Еврейлерди жаман көрөсүңбү, ичпе дейт да. Ичпей кой, албай кой, болду. Ичип алып анан кийин еврейлер жаман дей берген менен ток жок. Жаңы жылды өкүртө тособуз, анан жаңы жыл тоскон болбойт, палан пустан сүйлөсөк асмандан сүйлөй беребиз. Ошондой эле бир кылгылыкты кылып алып, бирөөгө төңкөп салышты адат кылып алдык жигиттер. Урматтуу момун мусулмандар дейт го. Ошого мынабул кылганыңар арам. Яндекс башында силерге заказ бергенде силер согласен болуп алып мынанча километр, мынанча минут деп. Анан жолдо көбөйүп кетсе, азайып кетсе, ага Яндекс виноват эмес да. Мисалы 1 саат деп көрсөткөндө 40 мүнөткө апарып таштап коюп атасыңар. Анда кайтарып бергиле жарымын деген да бир сөз келип чыгат да. Ошондой эле жарым саат кеч калып барып башка жерге заверштетип алган акчаңар туура эмес. Анан азыр муну дейт. Муну кээ бирки мага ошогондорду айтып бердим. Кээ бирки туугандарыбыз арам деп чыгат. Арам эмес дейт. Өзүң фатва бербе, тууган. Нафси балаң менен эсептешпе. Эркек болсоң, нафсиң менен эмес, жүрөгүң менен эсептеш. Жүрөгүңдүн сурагын точносын айтат. Фатваны өзүң жүрөгүң айтат дейт. Сура ошол адалбы, үй бүлөмө апар, бала чакам багытам, ушул адалбы деп сурагын жүрөгүң точносын айтып берет. Нафси балаңан сураба, нафси бала азыр биздин нафсилер болбой калган. Боло берет, ала бер, жей бер депчи. Ошон үчүн өзүң жүрөгүңөн сура демекчимин да. Ошондой кылбагыла жигиттер. Адалдан акча таап, берекелүү иштеп Кыргызстанга кетишибиз керек. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.